Саламатсыздарбы? Биз мына шайлоонун бүткөнүнө бир 4 күн болуп калды. Биринчи сиздерге айта кетейин, эмне үчүн Эркинтоого келдик. Эркинтоонун сайтына келдик, газетасына келдик. Анткени үнүбүз жогору жактагыларга жетсин деп. Урматтуу өзүбүздүн президентибизге жетсин деп. Үнүбүз ушу борбордук шайлоо комиссиясына жетсин деп. Атайын ушул жерге келип турабыз. Эмне дегенде, азыр эмне жөнүндө сөз болмокчу? Бир мандаттуу номер 4-чү Көкжар шайлоо округундагы бир мандаттуудагы болуп өткөн шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө биз нааразы болуп, аймактык шайлоо комиссиясына жаздык, борбордук шайлоо комиссиясына жаздык. Бирок баякы эле дежурный жыйынтыктар чыгып аткандыгына байланыштуу, андай эмес, мындай эмес, нарушение болсо бул алгылыктуу эле нарушение эмес экен деп, Ноккат аймактык шайлоо комиссиясынын чыгарган протоколдоруна нааразы болуп кайрылып атабыз. Президентибиз шайлоо таза өтөт деди. Партиялардыкын көрүп атабыз эми алар. Бирок анда мандаттуу, бир мандаттуу боюнча эч ким сөз кылбай атат да. Бир мандаттуудан биз бүгүнкү күндө азыр сотко да материал даярдап атабыз. Ошол боюнча азгыноолак сөз кыла кетсек. Мен сиздерге бир мандаттуудан Көкжар шайлоо округунан Ноккат районунун айылдары кирген, анан кийин Араван районунун Төөмойун айылынан 4 участок, 6 участок кирген, 6 участоктан бүгүнкү күндө мен бир 4 участок боюнча эле сөз кылайын. Башка участоктор боюнча сөз кылбай эле коеюн. Мисалы үчүн 53-65 деген Жекемисте деген шайлоо участогу бар. 53-66 Акшар, 53-68 Керкидон, анан Найман деген бар 53-67. Ушул жерде шайлоо болуп көрбөгөндөй ыплас өттү да. Мени ыплас өттү деп атканым, талапкерлер 8 болчу, ошолордун ичинен Өмүрбек Бакиров ошол Төөмойун айылынын тургуну, Жекемистеден Акшар участогуна карай өтсүн. Өмүрбек Бакиров буга чейин ар кандай жоосуз жоруктарга барып жүргөн массалык маалыматтарынан чыгып жүрдү эле, мен бирок шайлоого мынчалык кир, мынчалык ыплас барат деп ойлогон эмесмин. Эмне үчүн дегенде, биздин колубузда бүгүн көптөгөн далилдер турса дагы, мен ойлойм, борбордук шайлоо комиссиясы жыйынтык чыгарып берет, тиешелүү укук коргоо органдары карайт деп ойлойм. Анткени кече Араван районунун милициялары менен Ноккат район милициялары дагы бир ишти катташты да. Ал эмне жөнүндө? Мен сиздерге айта кетейин. Ошол эле Жекемисте 53-65 шайлоо участкасында саат 12-ден 41 мүнөт өткөндө дезинфекция кылабыз деп бүт шайлоочуларды, комиссиялардын баарын көчөгө чыгарышкан, байкоочулар да чыгарышкан. 20 мүнөттөн кайра киргизишкен. Бул деген ошол шайлоо участокто кабинада урна турат, сейф турат. Алар эмне кылышты, эч ким билбейт. Надеюсь, что укук коргоо органдары бүгүнкү күндө ошого чара көрөт деп. Ал эми Акшар участогуна келсек, Акшар участогунда 53-66да Арып Садыков деген мектеп бар экен, номер 28. Ошонун директору Аваз Осмонов деген директор өзү. Эми бизде мамлекетте айтып атпады, бир да мугалимдер катышпасын, мамлекет ишинен кызматкерлер катышпасын деп. Ошолордо Осмонов Аваз деген мектептин директор өзү кечке чейин 10-15 адамды колунан жетелеп келип, кайра кабинага бюллетень салдырган. Кайра. Ошол эле Акшарда мындай бизде сүрөттөр менен, видеолор менен тастыкталган көп да. Ошол эле мына калпакчан киши бир 15 кишини жетелеп кирди да. Кечке биздин наблюдательдер укпайт. Ал эми санитардык көзөмөл керек, маска тагыныш керек, 1,5 метр аралыкты карагылады. Жок. Колдорунан жетелеп келип адамдарды массалык түрдө киргизди. Биз бүгүнкү күндө талап кылып атабыз. Ошол 4 участоктун тизмесин ачалы. Россияда жүргөндөр жана башка жакка чыгып кеткендер массалык түрдө толтурулуп, массалык түрдө салынып калды бюллетень деген күмөнүбүз бар. Жана мен айтып аткан Жекемистеде 12:41 деле чыгарбастан саат 3-тө дагы бир жолу чыгарышты. Булар адамдарды участкалык комиссиядан байкоочулардын баарын чыгып тургула деп чыгарып, дезинфекция кылабыз деп бир форма кийгизип алып, адамдарды ак чүмбөттөлгөн 1-3 кишини дезинфекция деп чаштырып, бирок урна деген кароосуз калды да. Бизде күмөн бар, ошол урнаны бүгүнкү күндө көпчүлүк бюллетендердин баарын атайлап салдырып койгонго бизде күмөн бар. Ал эми биз эмне үчүн чырылдап атасың, жеңилгенде билишиң керек, башка кылышың керек деп ар ким ар кандай айтып атпайбы? Менин айтарым бул да, раз президент
таза шайлоо өтсүн дедиби? Биз ошо президентке жардам беришибиз керек. Эмне менен жардам беришибиз керек? Факт менен, далил менен жардам беришибиз керек. Анткени мындай окуялар кайта кайталанбаш керек. Биз аягына чейин чыгабыз, сотко чейин барабыз деген. Ошол статьяда жазылып турат. 31 статьяда шайлоо кодексинде жазылып турат. Эртең менен саат 7-де шайлоо башталганда келип, жеребевка таштап, бюллетендер саналып, тизмелер көрсөтүлүп байкоочуларга, анан гимн ойнотулуп башташ керек. Жок. Чоңойтулган протокол бир күн мурун илинип туруш керек дагы ошого шайлоочулардын саны, аймактык шайлоо округтан алган бюллетендердин саны жазылыш керек эле. Жок. Булар постоянно эле кечинде илишет дагы. Бүт махинациялар бүткөндөн кийин протоколду илишет. Кечинде биздин байкоочулар чырылдап, ыйлап, Керкүдөгү боюнча айтайын, мен Керкүдөдө бизде Анарбек кызы Элиза деген турган. Биздин байкоочуну көчөгө чыгарып коюп, бир чүмбөттөлгөн, бир кепкасын база кийген балдар келип коркутуп, ал кыз бизге сообщение жасап атат. Мен коркуп атам, өмүрүм коркунучта, алып кеткиле, буякта болбой калды депчи. Мына бюллетендерди 2ден 3төн чийилген бюллетендерди булар атайлап ошол Өмүрбек Бакиров деген талапкерге кошуп санап коюшкан. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, ачкыла, санап бергиле биздикин дагы. Эмне үчүн партиялардыкын кол менен санайсыңар дагы бир мандаттыкын санабайсыңар? Биз талап кылабыз. Ошон үчүн биз азыр көптөгөн фактыларыбыз бар, дагы видео обращенияларыбыз бар. Бир күн мурун яшикке чыккандагы бир кемпир айтып атат, мен аны шайлабайм, башкаларын шайлайын десе дагы болбой. Кызы келип башка бир талапкерди шайлап коюткан көптөгөн далилдерибиз бар. Мен муну айтмам, урматтуу президент, урматтуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы, эгерде элдин арасында чындык үчүн деп, таза деп кетип аткан элдин ишеничи менен силер кете элексиңер. Эл эми сиздерге ишенип, жакшы президент келди, эми иштей турган убакытка ишеничине кириш үчүн мына ушундай көптөгөн фактылардын баардыгын алдын алат жана мыйзам чегинде чыгарып берет деген үмүттөбүз. Ал эми Өмүрбек Бакировдун бел айылына шагыл төккөнүн, 12 бел айылына трансформатор койгонун, ошол трансформаторлор ким аркылуу келгенин изилдеп атабыз. Муну укук коргоо органдарына беребиз. Жакын күндөрү биз тыгыз иштеп, бул массаларда мыйзам бузулуктардын баарын бетин ачууга даярбыз. Башкы прокуратурага, мамлекеттик коопсуздук кызматына, өлкөнүн башчысына, Борбордук шайлоо комиссиясына мен азыр бул фактылардын чекесин гана берип жатам да. Бизде көптөгөн фактылар бар. Сиздер чакырсаңыздар бергенге даярбыз. Ошон үчүн сиздерге кайрылуу. Ушуларды, фактыларды тыкыр иликтеп, бизге мыйзам чегинде гана жыйынтык чыгарып берет деген ойдобуз. Ошон үчүн сиздерден көптөн көп суранабыз. Биз муну акырына чейин чыгабыз. Ага көзүбүз жетет. Сиздерге үнүбүз жетсин деп ушул жерге келип отурабыз.